Жалал Абад шаарындагы ар кайсы аймактык башкаруулардан келген 30дан ашуун айырылуу адамдар ысык чай үстүндө жолугуп, жүйгөн тамактан жана шириндиктерден даамсызып баарлашып отурушту. Аларга мындай шартты 37-22 кафесинин администрациясы түзүп, жада калса эмгек жамааты да акысыз тейледи. Мындай сый-урмат коноктордун да купулуна толуп ыраазычылыгын айтып кетишти. Жеке ишкердин мындай кайрымдуулук аракетине Жалал Абад шаар мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети демилге көтөрүп себепчи болгон. Жеке ишкердин айтымында кафенин ачылып иштеп жатканына болгону 3 айдын жүзү болду. Шаарда болуп жаткан жакшы көрүнүштөргө, коомдук иштерге активдүү катышууга түрткү болгон жаштар комитетине ыраазычылык билдирет. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарынын мэринин буйругу менен шаар аймагында 15 ноябрдан бери мүмкүнчүлүгү чектелгендерди колдоо иш-чаралары өтүүдө. Анан биз болушунча жардам берели деп чечтик, кичине чай берип коюп. Анан бүгүнкү күнү биздин поварыбыз, официанттар алар баардыгы бекер иштеп берип атат. Биз дагы эми кийинки жолу ар жолу ушуну аракет кылабыз. Көбүнчө жакшы иштерди кылып алып барып жатканга.